Assalamu alaikum биздин көрүүчүлөр, катталуучуларыбыз. Эң биринчи биз катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписаться болуп катталгандыгы үчүн аларга биз өзгөчө көбүрөөк ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан подписаться болуп бизге катталыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Кадамжай районуна караштуу Жиделик деген жердебиз. Мына мойканын алдындабыз. Ушул жерде урматтуу көрүүчүлөр, сиздер обложкада көргөн Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа сатылат. Жылы 2005-жылы чыгарылган. Мына караңыздар. Өтө сонун, мына короздой болуп турат. Рестайлинг, объему 1.3. Басын шашпай туруңуздар, аз басын. Сиздерге шашпай азыр айтып беребиз. Азыр эле мына жакта мойкадан жылтырат таптаза кылып алып чыктык, жууп чыктык. Күндүн бүркөлгөнүнө карабастан сиздерге приятный просмотр болуш үчүн кыска жарнамабыздан кийин ушул фитти мүмкүн болушунча ийнесинен жибине чейин көрсөтүп кетебиз. Сиздерге арналган бул жарнамабыз машиналарды тонировка, полировка, базарга чейинки даярдык, жылтыратуу, сонун кылып коюу жөнүндө болот. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай районуна караштуу Шады айылында турамын. Мына Кадамжайдан келген жолду билесиздер. Ол жерден бурулуп келген автомойканын жанында. Бул жерде дагы мына мойка турат. Бул жагы болсо түз кетет. Ол жерде Петролин заправка. Ошол жерден жетпей мына Байман Батыр базарына баратканда сол жақты қарасаңыздар, мына детейлинг деп тұрады. Мына полировка, химчистка, солнцезащитные пленки, черная крышка, бронь, бүт бардығы жасалады. Базарға чейинки даярдык, краска, бүт бардығын жасап, ушул жерге келип, машинаңыздарды сонун ремонттотуп, этият кылып айдап жүрүңүздөр. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Толук видеосу ушул каналда бар. Көрүңүздөр, ушул номерлерге чаластар. Мен астыга да телефон номер калтырып койгонмун. Жигиттер ачылганына 2 күн болуп тур, колдоп коюңуздар. Жалаң жаңы машиналар келет бул жерге, көрдүңүздөрбү? Буюрса ушундай машиналарды айдаш сиздерге насипсин. Азыр ушул мойкадан жылтыратып, таптаза кылып жууп чыктык, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул Fit жылы 2005-жылы чыгарылган, объему 1.3, рестайлинг. Мына өтө сонун машина. Айлантырып көргөзөйүн сиздерге. Мына асларындагы бир катар көргөзүп кетейин. Токтоп турасыз бираз. Стоп. Стоп! Дөңгөлөктөр, дискалары дагы бүт бардыгы окшош, мотору жакшы, май жебейт. Сиздерге эң кызыктуу баасын айтам, шашпай туруңуздар. Ушул лобой бираз тирешинасы үчүн сиздерге 10 000 сом өтүп берет. Азыр баасыны угушка шашпай туруңуздар. Азыр көпчүлүк бизде кардарларыбыз бар, аябай мындай сабыры азыраак, баасыңызды азайтпайсыңбы деп сүйлөнүп калышат. Азыр шашпай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ички көрүнүштөрүндө көргөзүп кетейин. Көпчүлүк машиналар мына ушул жерден чирип баштайт. Була бираз башталган, бирок таза машина мына. Российский номер, Россиядан келген көп фиттер, көпчүлүк ушул астынан кетет экен да. Мен буга чейин фит айдаганмын, российский номерде и Кыргызстан номерде. Кыргызстандагы жүргөн фиттер тазараак болот. Мына ички көрүнүштөрүн көргөздү, мына ички көрүнүштөрү, эми алдыңкы көрүнүштөрүн көргөзөлү. Электропакет мына, терезелери бүт бардык кнопкалары менен, печкалары бүт бардыгы иштейт. Airbag'тардагы бүт бардыгы иштейт. Эми airbag жангандан Кудай сактасын деп коелу. Мына эми кимге жаккан болсо, ушул жерге келип өзүңүздөр көрүп, бул жака объездге, асфальтка айдап басып көрөсүздөр. Мынакей ички көрүнүштөрүн көрдүңүздөр. Фитке бирок ушунчалык жакшы иштешкен экен да, япондорчу. Азыр эми сиздерге арткасын көрүнүшүн көргөзүп кетейин. Мына аптечка. Андан кийин болсо, мына запаска таблетка дөңгөлөгү дагы бар, комплектте бүт амортизатор, амортизатор дейм да. Домкрат, баллон ключ бардыгы бар. Ошондой эле мына жерлерде чирик эмес, чириктики же чирик эместигин көргөзүп кетейин деп ушундагы аштырдым. Мына таза 2005 рестайлинг 1.3 объем. Мына ички көрүнүштөрү, чехолдор кийгизилген, таза, аябай таза жүргөн машинада, таза адамдын мындай жакшы, өтө баягындай шалтурук, шалтай-малтай кылып айдаган адамдын колунда эмес, жакшы карап жүргөн адамдын колунда. Бу машина бул. Мына көрүнүштөрүнө көргөзүп кетейли. Мынакей бул жактарын дагы бир катар ачып көргөзүп кетейин. Эшиктин астыларын көргөзөйүн мындай кылып. Мына жерлери дагы көпчүлүк машиналар чирип кетет. Мына жерлери дагы чирип кетет көпчүлүк машина. Бул болсо таза, мына кычыктарын да көргөзөйүн. Мына болгон алдыңкы лобойдо бираз трешина кеткен. Мына чехолдору дагы таза. И ошондой эле ветровик караңыздар, подсвет болуп, аябай сонун болуп жарашып турат. Мына караңыздар. Мына бул жагында дагы мойкада иштеп турат. Бул жагында дагы мына камеры да жуулуп атат. Мына пылесосто таптаза болупчу. Ушундай жаңылыктар, урматтуу көрүүчүлөр.
Бисмиллахиррахманиррахим деп жаап алайынчы көп шумдан качып, Эми сиздерге баасын айтам. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул айымдарга дагы аябай ыңгайлуу да. Рушниктери дагы иштейт, мына скоросттарды алмаштырыштары жакшы. Печкалар бүт бардыгы иштейт, майнтфон дагы ырдайт, колонкалары жакшы, күзгүлөрү бүтүн, мына потолоктору дагы таза. Көргөндө элебиз дайын го. 510 миң сом кеми бар экен мына. 10 миң сомду ушул мына лобой трешинасы үчүн өтүп берет экен мына. Көрдүңүздөрбү? Алган адамга насип кылсын. Биздин дарек Кадамжай районунан бир аз эле жүргөнүңүздөрдө мына болон алмаштырган ушу мой каналына келесиздер. Азыр мойкадан таптаза кылып жууп чыктык бул жака. Рекламаны баштадык мына. Так, эми пробег 35.459 экен мына. Бардыгы көрсөтүп, тахометр, спидометр, газ, бензиндиги бардыгы иштейт. Мынакей жүрүп коеюн. И печкасы дагы иштеп турат, сразу жанган экен. 510 миң сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерге чаласыздар, эгер кимге жаккан болсо, келип айдап көрүп жаксы алып кете бересиздер. Алмаш жолдору дагы бар. Мына сиздерге өтө сонун шанс. Балким 500 миңден дагы кемираак, балким 400 миңге, балким 450 миңге, балким 430 миңге берер. Эми бу айтылыш баз. Бизде кыргызда айтат го, баягы мусулманчылыкта содалашып ал дейт го, ошого эми содалашып аласыздар. Ийгилик. Мүмкүн болушунча жаман комментарий жазбаңыздар, баягы айдаганын 5 очки ышкырыгың таш жараттан болуп анан өзүңүздөрдө жок, көпчүлүгүдө жок. Мисалы менде жок, мен эле алып коеюн десем, аз акчам жетпейт бул машинагачы. Бирок фитке кызыгам, себеби буга чейин фит айдаганмын. Аябай сонун машина бул, тоо ташка, жайлоолорго. Семейный мына бүт батөрөсү, мына хозяйственный жүктөрдү кээде бул шиперларды жүктөп кете берсе, цементтерди жүктөп кете бересиздер. Бирок цемент жүктөгөнгө чейин алып барбаңыздар, эми айып бул цемент жүктөгөнгөчү. Портерге жүктөй бересиздер. Ошол жакшы ой пикир калтырыңыздар, өтө көп сындабаңыздар, колдон келишинче аракет кылдык, мүмкүн болушунча сабырдуу болуп жакшы ой пикир калтырып коюңуздар. Могуга да дароо жиндени бирдеме деп сүйлөбөңүздөр. Бул деген бул сабыр деген маани мына. Ойду туура кылыңыздар. Сабыр. Барыңыздарга шундай жылтыраган какайган машиналар насип кылсын. Мойкада жылып аткан машиналар насип кылсын. Ушул видеого жакшы ой пикир, комментарий калтырган адамга ошол машина насип кылсын. Как минимум 1 жылдын жок, минимум 3 айдын ичинде, максимум 1 жылдын ичинде ошондой машинага жетиңиздер. Надо верить в чудеса дейт го. Кыялданыш керек, жетиш керек дегендей. Барыңыздарга оомат, ийгилик.